Кушмандуу кечиңиздер менен, назарыңыздарда жаңылыктар маалымат программасы, аны мен Тагайбек Акматов алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаров менен Дэвид Лемми соода экономикалык инвестициялык кызматташтыкты талкуулады. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары өзүн өзү таркатуу боюнча чечим кабыл алып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөөрү белгилүү болду. Тогуз Тороо районунда таза суу, суга суу маселеси күч. Бул көйгөйлөр облус башчысы менен жергиликтүүлөр жолугушканда маалым болду. Президент Садыр Жапаров 24 сентябрда АКШнын Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алкагында Улуу Британиянын премьер-министринин орун басары Дэвид Лемми менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө өзгөчө көңүл буруу менен эки жактуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Мындан тышкары эл аралык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Жыйынтыгында тараптар өз ара кызыкчылык туудурган маселелер боюнча практикалык өз ара аракеттенүүнү арттырууга даярдыктарын билдиришти. Бүгүн жогорку кеңештин депутаттары өзүн өзү таркатуу боюнча чечим кабыл алып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөөрү белгилүү болду. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу шайлоо 30 ноябрда өтөөрүн билдирди. Биз шайлоонун таза жана ачык айкын өтүшү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз. Бүгүнкү бийлик ачык жана таза шайлоо өткөрүүнү гана көздөйт, деди ал. Төрага жогорку кеңештин кийинки чакырылышынын депутаттары шайланганга чейин бардык ыйгарым укуктар сактала турганын, кандайдыр бир маселе жаралса, ал кезексиз жыйынга чакыра алаарын белгиледи. Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга олуттуу өзгөртүүлөр киргизилген. Өлкө башчысы Садыр Жапаров жакында бул мыйзамга кол койгон. Алдыдагы мөөнөтүнөн мурда өтө турган шайлоо эми ушул жаңы мыйзамдын негизинде өткөрүлмөкчү. Бүгүн Жалал Абад облусуна борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү келип, мыйзамдагы жаңы жоболор боюнча кеңири маалымат берди. Теманы Жаңылай Болотбекова улантат. Конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, мыйзам кабыл алынды. Шайлоого байланышкан жаңы өзгөрүүлөрдү калкка жеткирүү максатында бүгүн борбордук шайлоо комиссиянын өкүлү Акбалык Жумалиева Жалал Абадта болду. Ал белгилегендей, жаңы мыйзамга ылайык жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округунда өткөрүлөт. Ар бир округтан 3 депутат шайланып, жалпы 90 депутат парламентке барат. Алардын бир жыныстагы, үчүнчүсү экинчи жыныстагы депутат болуш керек. Башкача айтканда, эгерде эң көп добуштуу эркек 2 депутат алса, үчүнчү болуп сөзсүз аял депутат болуп келиш керек, аял кандидат депутат болуп келиш керек. Бул чоң мындай өзгөрүүлөрдүн бири болуп эсептелинет. Жаңы форматта шайлоого талапкерлерди саясий партиялар гана эмес, жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен да катыша алышат. Бул ачык атандаштыкты камсыздай турган кадам катары белгиленүүдө. Мандатынан баш тарткан же мөөнөтүнөн мурда кетип калган депутаттын ордун шайлоодо андан кийинки орунда турган талапкер келет. Көп мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңешке депутаттардын талапкерлерди көрсөтүү укугу партияларга, анан өзүн өзү көрсөткөн жарандарга тийиштүү болот. Мыйзамдагы дагы бир олуттуу өзгөрүү шайлоо күрөсүнө байланыштуу. Мурда бир мандаттуу округга катышкан талапкерлер үчүн 100 000 сом төлөнсө, эми бул сумма 3 эсе көтөрүлүп 300 000 сомду түздү. БШКнын өкүлүнүн айтымында, бул чара талапкердин тандоо жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган. Мурда залог болуп эсептелинчү, алар бир белгилүү бир добуштан көп добуш алганда ошол шайлоо күрөсү кайтарылып берилчү, же болбосо жана шайлоо күнүнөн добуш берүү күнүнө карап 10 күн мурун арызын кайтарып алган кандидаттардын да акчасы кайтарылып берилчү. Азыр эми шайлоо төлөмү болуп калды дагы, 300 000 төлөнөт, ал кайтарымсыз. Ал 300 000 акча республикалык бюджетке кетет. Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан ар кандай суроолор берилди. Жаңы шайлоо округунун чек арасы, үгүт эрежелери жана онлайн добуш берүүнүн коопсуздугу боюнча кызыгуулар көп болду. Демек, Кыргызстандын ичинде шайлоочу
Кыргызстандын кайсы жеринде болсо дагы анын мүмкүнчүлүгү болот экен да бар. Ошол округга өзүнүн жашаган жеринде эмес, ошо башка округга туура келип калса, ишине байланыштуу ошол жерге барып шайлаганга мүмкүнчүлүгү болот экен. Мен ушундай түшүндүм да. Şu yönünde жооп берип койсоңуз. Кайсыл жерде туруктуу каттоодо болсоңуз, ошол жерден бюллетень чыгарып берет. Мисалы, сиз Жалал-Абадта туруктуу катталгансыз, сиз жумуш менен базар коомго барып калдыңыз. Ал жердин любой жеринде участкасына киресиз. Ал жактын бюллетенин чыгарбайт сизге. Жалал-Абадтын ал идентификациядан өткөндө эле тааныйт дагы сизге Жалал-Абадтын бюллетенин чыгарып берет. Ошол Жалал-Абадка добуш бересиз. Кыргызстандын алдындагы шайлоосу буга чейин болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр менен өтүүгө багыт алууда. БШК азырынча техникалык даярдыктарды, укуктук базаны жана элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары. Бүгүн Жалал-Абад шаарында Кыргыз-Өзбек ведомстволор аралык координациялык жумушчу тобунун жана Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын чек арага чектеш ички иштер органдарынын жетекчилеринин жыйыны болуп өттү. Жыйынга Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев, Өзбекстан Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары Айыпхон Рахматуллаев, ошондой эле эки мамлекеттин ички иштер министрлигинин борбордук кызматтарынын жана чек арага жакын облустардын, аймактардын жана шаарлардын ички иштер башкармалыктарынын жетекчилери катышты. Жолугушууда кылмыштуулукка каршы биргелешип аракеттенүүнүн негизги маселелери, анын ичинде экстремизм, терроризм, мыйзамсыз миграция, баңгизаттарды жүгүртүү жана кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чаралар каралды. Жыйынтыгында тараптар эки тараптуу кызматташтыкты жана тажрыйба алмашууну чыңдоо, делегациялардын өз ара сапарларын уюштуруу жана маалыматтык өз ара аракеттенүүнү күчөтүү боюнча ниетин тастыктады. Кылмыштуулукту алдын алууда, элдин коопсуздугун сактоодо ушул күрөшүүнүн мындай натыйжасын жогорулатууда да, ушул маалыматтарды алмашууда тездикти, ушул биздин Өзбекстандык коллегалар менен ар кандай кылмыштарды имущественного характера, мүлктүк кылмыштарды, экстремизм, терроризм кылмыштарын алдын алууда, ошол кылмыштарга натыйжалуу күрөш үчүн, бөгөт коюу үчүн маалыматтарды тез алмашып, тез чараларды көрүү боюнча болуп жатат. Азыр ушул приграничный биздин область жетекчилери келди, райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери келди. Азыр ошол жеринен таанышып, баягы өздөрүнүн болуп жаткан билинбеген майда немелерге проблемалар бар да, ошолорду тез чечүүгө ушу өбөлгө түзүп берет деген ойдобуз. 2 жыл мурун бул Өзбекстанда болгон, ушундай эле жыйын Өзбекстанда болгон, Андижан, Наманган областтарына барып, мен ал убакта Ош шаардык ички иштер башкармалыгында жетекте турганда ошол жерге барып келгенбиз. Быйылкы жылы ушул Жалал-Абад жергесинде өткөзүлүп атат. Азыр кийинки ушул жыйын дагы кандай натыйжа берет, ошолордун баарын талдап, кийинки жыйын ушул Өзбекстан тарапта болушу күтүлүүдө. Бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана коомдук ишмери, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын эмгек сиңирген кызматкери, белгилүү саясий ишмер Эмилбек Узакбаевдин 70 жылдык мааракесине арналган эл аралык илимий практикалык конференция өттү. Аймактык башкаруу жана айыл чарба саясаты, өткөн жол жана көз караштар аталышындагы илимий конференцияга Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, илимий чөйрөнүн өкүлдөрү Эмилбек Узакбаев жана анын замандаштары, ошондой эле Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Иш чаранын жүрүшүндө Тилек Текебаев Эмилбек Узакбаевди 70 жашы менен куттуктап, анын өлкөнүн айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө, мамлекеттик башкарууга жана дипломатиялык кызматтарга кошкон салымдарын белгиледи. Ошондой эле облус башчысы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына карата Жалал-Абад облусунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымы жана көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн Эмилбек Узакбаевге Жалал-Абад облусунун ардактуу атуулуу наамын тапшырды. Урматтуу Эмилбек Узакбаевич, сиздин 70 жаш кутман кураңыз тарыхый мааниге ээ. Даңктуу эмгектерге бай экенин Жалал-Абад облусунун эли жакшы билет. Курманбек Баатырдын жергесинде жарык дүйнөгө келип, жогорку билим алып, улуу кесипти аркалап, өмүрүңүздү элибизге жакын келечегин арнадыңыз. Кыргызстандын айыл чарба тармагында үзүрлүү эмгегиңизди тартып,
Нарын областының губернаторы, андан соң Өзбекстанның, Кыргызстандын элчиси катары мамлекетке жасаган кызматтарыңыз, бай тажрыйбаңыз кийинки мындар үчүн чоң үлгү болуп саналат. Учурда мамлекет экономикага салмактуу салым кошкон өндүрүштүк ишканаларга өзгөчө көңүл бурууда. Эң алыскы делген Чаткал районунда ири тоо-кен фабрикалары орун алган. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев Чаткалга болгон сапарында Канышкыя айыл аймагында жайгашкан Жамгыр алтын кенин иштеткен Vertex Gold Company тоо-кен фабрикасынын учурдагы абалы менен таанышты. Темага кененирээк кесиптешим токтолот. Биз азыр алтын өрөөнү аталган Чаткал районундабыз. Тагыраак айтканда 3000 метр бийикте турабыз. Бул Vertex компаниясынын атагандык Жамгыр фабрикасы дал ушул жерден алтын өндүрөт. Мына биз турган жерден атайын алтын казылып, атайын рудалар мына ушул жерден казылып алынмакчы. Бул Чаткал районунун Канышкыя айылында жайгашкан Vertex Gold компаниясынын атагандык Жамгыр алтын кени. Аталган фабрика 2017-жылы ишин баштап, мында миңден ашуун жергиликтүү тургун жумуш менен камсыз болгон. Бирок 2024-жылдын март айынан тартып фабрика убактылуу ишин токтоткон. Учурда кайра иштетүүгө даяр абалда сакталууда. Азыр фабрика консервацияда. Биздин руданын составы өзгөрүп кеткенге байланыштуу технология азыр алтынды толук алып чыгыш болбой калган үчүн консервацияда турабыз да. Бул руданы азыр изучение кылып атабыз. Азыр муну тактап изучение кылсак, лабораторийный анан жаңы технология подбор кылып буга анан иштетебиз деген буюрса үмүттөбүз да. Азыркы этапта биз консервациядабыз. Биякта иштеп аткан элдер фабриканы рабочий состоянияда калтырыш үчүн ар кайсы узелдерин майлап, сүттөп дегендей карап турушат. Облус башчысы Тилек Текебаев заводдун учурдагы абалы менен жеринен таанышып, тиешелүү тараптары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошондой эле ал фабриканын ишин кайра жандандыруу үчүн облустук бийлик тарабынан зарыл болгон колдоолор көрсөтүлөөрүн билдирди. Ошондой эле өкүл ишкана жетекчилерине техникалык коопсуздукту дыкат көзөмөлдөө менен экологиялык талаптарды так аткарууну эскертти. Ошол эмне себептен токтоду деп мен атайын бияка келип атам, ошол жактан карап кандай иштер бар экенин жүрүп атат деп ошонусу мына ачасы деп атат эле. Азыр ошол жактан бар экенин көрүп алып буюрса ошо тиешелүү тапшырманы барып берип атабыз. Азыр да ошо бир сунуштар менен биз да өзүбүздүн тиги жакшы сунуштардын баардыгын жазып алып да биздин өдө жагат жетекчиликке баардыгын айтабыз. Ушул болсо эртерээк иштеп кеткенге деп. Эмне себептен токтоп турат деп атайын ошо тааныш иретине жүрөм. А берки иштеп аткан ишканаларыбыз болсо, алар болсо жакшы салымдарыбыз менен жакшы салып берип атат. Жакшы мындай биздин республиканский бюджетке салымы атайын чоң. Фабриканын токтошунун негизги себеби казылып алынган руданын курамынын өзгөрүшүнө байланыштуу өндүрүштүк процессти улантуу мүмкүн болбой калгандыгы. Учурда жаңы руданын лабораториялык изилдөөлөрү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгына ылайык керектөлүүчү жаңы техникаларды орнотууга даярдыктар көрүлүүдө. Алтындын дагы стабилдүү немеге түшүп калды иштеши. Анан таскары баанын өсүшү. Сөзсүз түрдө район үчүн эле эмес, мамлекет үчүн, област үчүн мына 1% Жалал Абад областы өнүктүрүү фондуна түшөт. Ал жерде деле башка Жалал Абад областында, башка райондордогу экономикалык кээ бир проектлерди ушул акчалардан колдонот да. Ошон үчүн компаниялар иштеп кеткени рабочий место. Канчалык иштеди? Мына бул жерде 300 адам иштечү эле Vertex'те. Азыр иштебей турат да. Мына эгер иштей турган болсо ошол эле Чаткалдык районда жашаган жашоочуларга дагы социалдык жактан колдоо болмок да. Кен байлыкка мол аймак саналган Чаткалда 30 миңге чукул калк жашайт. Ушул жылдын 8 ай аралыгында эле райондо салык төгүү 104% аткарылып, киреше салыгы белгиленген пландан ашыгы менен аткарылган. Булардын басымдуусу тоо-кен фабрикаларынан түшкөн. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Чаткал району. Калктын үнүн угуу жана жеринде маселелерди чечүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев Тогуз-Тороо районунда болуп, элдин муктаждыктарын жана көйгөйлөрүн жеринен укту. Эл көтөргөн маселелер негизинен турмуш тиричиликке түздөн-түз байланышкан. Жолугушууда айтылган ар бир маселе көз жаздымда калбай, тиешелүү тараптарга жеткирилери убада кылынды. Эмне мындай салас, эмне себептен аз болот?
баарын айтып эле. Тогуз Торо районунун жашоочулары үчүн эң курч маселе таза суу. Айрым айылдарда суунун сапаты боюнча кооптонуулар 10 жылдан ашык убакыттан бери орун алып келет. Четбулак айылында 2006 жылы тартылган таза суу түтүгү 2012 жылдан бери радиация коркунучу менен катталып турат. Бирок башка альтернатива жол болбогондуктан калк ошол сууну пайдаланууга аргасыз. Бул элдин ден соолугун, келечек мундун коопсуздугун камсыздоону талап кылган орчундуу маселе. Четбулакта азыр элдин баары тең эле 6%-тен радиация 6 эсе көп. Нормасынан 6 эсе. Ошо ойдон эле келет азыр. Биздин илгери 4-5-6 жыл мурда фильтрлеп коюп койгон. 250 литр чыгарат күнүнө. Аны тияктан бир чакалап келип, жанагы банк акча салып атпайсыңар, ошондой кылып салып, анан чакасы менен көтөрүп кетиш керек. Ага эл басып келбейт да. Ошо менен деле показуга эле кылып коюшкан. Алдынан трассаны өткөрүп койгонбуз. Ошол сууну ичип атат элдердин баардыгы радиацияны. Радиация маселеси боюнча карап сунуштар республикалык бюджетке киргизип, ошол суу чыгаруу боюнча көп каржылоо маселеси керек. Ошол боюнча биз республикалык бюджетке атайын таза суу боюнча министрликтерге кайрылып келгенбиз. Бирок тилекке каршы ал маселелер баягы убакыт сааты менен келип кире албай, жана долбоорлорду карап жүргөн. Эми азыр бүгүн уктуңарга уже маселе чечилип атат деп буйрса ал чечилет. Райондо ошондой эле ирригация маселеси да көтөрүлдү. Бир кезде сууга тала катары пайдаланылып келген жерлерге азыр суу жетпей, айыл чарба иштери солгундап баштаган. Бул дыйканчылык менен алектенген тургундар үчүн чоң тоскоолдук жаратып келет. Сугарылып жүргөн 2000 гектар жер азыр сугарылбай турат. Себеби кайдыгерлик жанагындай каналдар бузулуп калган. Каналды эме алып кеткен, ошол эле себеп. Жеринде болсо азыр областтык ушул суу чарба башкармасынын эмесин берди. Ушуну бул киши менен азыр чогулуш бүткөндөн кийин жеринде текшерип, кайрадан ошол кишинин эмеси боюнча иш чара түзүп ошону аткарууга аласың. Манас Манапекович, урмат Самаганович, сразу ошол жыйын бүткөндөн кийин улак сакалга жолугуп туруп ушунун баарын алдылар. Азыр мына сиздин как раз немеге 26-га киргизе турган мүмкүнчүлүгүңөр бар. Ошонун баарын карап туруп, ошо жана айтып жана 2000 гектар жерди ошону план менен, ирети менен ошо киргизгенде болду да. 26-га киргизде көп чагат 27 деп ушундай конкретно ответин берилди да. Кайсы жылга чейин немеси бүтөт деп. Ошо раз ушундай немеден айткандан кийин ошол аксакалга аяна качан бүтөт деп. Жергиликтүү тургундар ички жайыттардын тартыштыгы, саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин кемчилдиктери, мектеп жана бала бакчалар сыяктуу социалдык объектилердин жетишсиздиги тууралуу көйгөйлөрдү да ачык айтып чыгышты. Айрым жарандар жеке менчик укук маселелерин да көтөрүштү. Арал бирдик 3 километр жолун асфальтта берүү 6 айдын ичинде карап беребиз. Эгер буюрса олорду кол алып турула, ушул боюнча да ошого кишиге жеткирип берсеңиз жакшы болот эле. Өкмөттүн карагына, өкмөттүн нормасын жараткем ошон карагына. Макул, если ошол жактан мына өздөрү айтып атпайбы, болот болсо болот деп айткыла, жок болсо жок деп айткыла да. Ошол себептен айтпайм, баарына айтам да. Конкретный вопрос келди, ошону конкретно жооп берип жүргөн да. Болот же жок деп. Азыр ошону карап чыккыла, тияктан карап чыгып туруп, если болот болсо, ошону киргизгиле, сунуштап 2026-жылга ошого киргизгиле. Президенттин өкүлү Тилек Текебаев ар бир көтөрүлгөн маселени угуп, айрым суроолорго жоопторду дароо берди. Ошол эле учурда тиешелүү тармактын жетекчилери жеринде тапшырмаларды да алышты. Бүгүн ошо айтылган суроолорду протоколго түшүрүлдү. Жанагындай айтылган боюнча банктын жетекчилери тапшырма берди. Буюрса ошонун баарын аткарылат. Ошондой эле мына бүгүнкү убактыңар баарын бөлүп келип жактан көйгөйлөрдү мантен ошо четте калбастан ошо көйгөйлөрдү көтөрүлүп ошо мамлекетибизге салым кошулуп деп аткандарга чоң ыраазычылык мантен билдирем. Буюрса да мындан да активныйраак катышсаңар, биз болсо айтпайм, ар дайым ачыкпыз. Меники 4-күнү ар дайым мына кабыл жарандарды кабыл алып турган күнүм бар. Ошол жакта кандай маселе болсо мен ар дайым ошо жакка ачыкмын, даярмын. Жарандардын үнүн угуу, алардын турмушуна түздөн-түз таасир эткен көйгөйлөрдү жеринде чечүү бул мамлекеттик кызматтын негизги маңызы. Тогуз Тоrodо көтөрүлгөн маселелер жөн гана нааразычылык эмес. Бул ондогон жылдардан бери топтолгон көйгөйлөр. Облус башчысы айткандай, ар бир маселе конкреттүү көзөмөлгө алынат. Бирок эң негизгиси эл менен түз байланыш бар жана ал уланмакчы. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Тогуз Торо району.
Кыргызстанда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан 7 сентябрдан 7 октябрга чейин таза аба экологиялык акциясы жарыяланган. Анын алкагында бүгүн Жалал Абад шаарындагы Кантөрө Токтомаматов атындагы эл аралык университетинде экологиялык билим берүү жана инновация аталышындагы илимий семинар болуп өттү. Иш-чарага экологиялык активисттер, мугалимдер, окуу жайдын студенттери катышты. Теманы кесиптешим улантат. Эгерде бул катма бузулса, анын кесепети... Аталган акция 7 сентябрь көк асман үчүн таза аба эл аралык күнүнө жана 16 сентябрь озон катмарын коргоон эл аралык күнүнө карата жарыяланган. Анын алкагында жерлерде экологияга байланыштуу түрдүү иш-чаралар өтүүдө. Бул күнкү экологиялык билим берүү жана инновация аталышындагы илимий семинарда бир топ көйгөйлөр талкууланды. Семинардын алкагында келечектеги жаш муундарга талим тарбия берүү, ошол менен биргеликте эле экологиялык проблемаларды алдын алуу көзөмөлдөө жана ошолордун калк арасына жайылтуу максатында ушул семинарды өткөрүп жатабыз. Биздин университетте студенттердин арасында эколайф кружок иримдери дагы бар. Ошол иримдерге студенттер экология жактан тарбияланып, экология жактан маалыматтарды алып, жана жаратылыш менен болгон байланышын бир аз болсо жакшыртат деген үмүттөбүз. Семинарга катышкан студенттерда бул багытта бир топ маалыматтарды алышты. Экология негизинен өсүмдүктөр менен жаныбарлардын айланасындагы дүйнө менен болгон байланышты изилдейт. Ошондой эле айлана чөйрөнү келечек муундар үчүн кандайча колдонуу жөнүндө маалымат берилет. Ал эми ушул сыяктуу семинарлар байма-бай болуп турса дешет мындагылар. Азыркы учурда бүгүнкү семинар жакшы деңгээлде өтүп жатат. Азыркы учурда биз экологиялыкта болгондо бул экология деген эле түшүнүк, бул биз жашап жаткан аба суу болгондуктан өзүбүзгө бул аба суу бизге ар бир адамдын өз-өзүндө эмес, общий баардык планета болуп аткан маселелер болуп атат. Мындай семинарлар көп болуп турса, бизге ошого студенттер иш-чарага катышып, мындай билгенибизден да билбегенибизди көбүрөөк дегендей, биз көбүрөөк маалыматтарды алсак, анан тазалыкты, коомчулукка, жаныбарларга кандай мамиле кылганды да үйрөнөт болчук. Мындай семинарлар дагы көп болуп турса, бизге жакшы деп ойлойбуз, жаш келечек муундарга. Иш-чарада Жалал Абад облусундагы экологиялык көйгөйлөр менен таанышуу жана биргелешип иш алып баруу багыты талкууланды. Бул иш-аракеттер таза аба экологиялык акциясынын негизинде өтүп жатат. Буйруктун алкагында биз ушу Жалал Абад облусунда ушул боюнча иш алып баратабыз. Бүгүн ушул жогорку окуу жай Токтомаматов университетинде студенттер менен, мугалимдер менен, анан жарандык коомдор менен, ошол эле учурда илим кызматкерлери менен чогуу биргеликте илимий конференция ушу таза абаны боюнча биз маалымат берип, ошонун мындай айтканда өсүп келаткан келечек муунга ушуну биз ушул канчалык деңгээлде бул экологияга таасир этүүчү жөнүндө биз маалымат берип, ушул жерде как бир жагы семинар, экинчи жагы тегерек стол сыяктуу суроо жооп кылып, ушундай бир чоң иш-чара өткөзүп атабыз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан 7 сентябрдан 7 октябрга чейин таза аба экологиялык акциясы жарыяланган. Анын алкагында жерлерде түрдүү иш-чаралар орун алууда. Зарина Жапар кызы, Бурханбек Матов, Жалал Абад шаары. Майлы суу шаарынын жарандарына өлкө башчы тарабынан демилгеленген социалдык контракт долбоору натыйжалуу жыйынтык берүүдө. Маалым болгондой, бул жылы кайтарымсыз акчанын суммасы 150 000 сомго көтөрүлгөн. Ай сайын жөлөк пулун күткөн үй бүлөлөр жакырчылыктан чыгышып, чакан ишкерлик менен алектенип, бизнеске кадам ташташууда. Майлы суу шаарынын тургуну Адина Кадыркулова азык-түлүк дүкөнүн иштетип баштады. Анын чакан ишкерликке киришүүсүнө социалдык келишим долбоору түрткү болгон. Мамлекет тарабынан сунушталган программа аркылуу 150 000 сом кайтарымсыз акча алып, дүкөнүнө товар толтуруп, соодасын жүргүзүүдө. Пособие алчубуз мурда. Эки кызыма пособие алчу элем. Соц контракт өтө пайдалуу болду бизге, өтө чоң жардам болду. Ошол менен биз заказ кылып, машинага заказ кылып барсак 4 000, 2 000 ушундай болот экен, Жалал Абадтан товар алып келсек. Өзүбүздүн машинабыз менен 500 сом менен, 400 сом менен эле барып товар алып келебиз. Бизге өтө мындай ыңгайлуу болду да. Өкмөттүн жардамы бизге чоң болду. Биз айына мындай алганга караганда, мындай чоң алып, чоң иш баштаганга сонун мүмкүнчүлүк болду да.
Мээрим Гүлдагы соцконтракт аркылуу кирешеге чыккандардын катарында. Ал жөлөк пулдун ордуна кайтарымсыз акча алган, эми минтип жеке ишкерге айланды. Ушул тапта продукцияларды чет жактан дагы буйрутма менен алдырат. Көбүн эсе аралыктан соода жүргүзүп, айрым учурларда атайын жарманке аркылуу дагы кардар табат. Бизнеске кызыгуум бар эле да, майдан нерселерди сатып жүрчү элем мурунчу. Ошондон анан кийин мен бир бардым эле, эме соцконтракт берсе жакшы болот эле деп. Анан ойлонбогон жерден, күтүүсүздөн өзүлөр чакырып калды, анан ошентип алып калдым. Көбөйтүп дагы чоң нерселерди ачканга аракет кылам буюрса. Өзүмө ишчи алып, ошентип иштейм буюрса. Чоңойтуп, оборотумду көбөйткөнгө аракет кылам. Быйылкы 2025-жылдын ичинде бизге Мали Суу шаардык эмгек социалдык камсыздоо башкармалыгына 10 квота берилген. 10 квотаны біз август айының ішінде бардығын оқытып, аларға бүгінгі күнде социалдық контракттарын беріп, сертификаттар тапшырып, бардық керекті, өздеріне керекті материалдарын, техникалық қаражаттарын алып өтішті. Бүгінгі күнде алар өздерінің іштерін алып барып атышат. Азыр өзіңіздер деле көрдүңүздөр, сода саттык боюнча дагы иштерин бир эле шаарда эле сатпастан сыртка дагы чыгып, башка райондорго дагы чыгып, өздөрүнүн иштерин улантып келүүдө. Жанагы кийим тигүү, швея боюнча дагы заказдарды алышып, Бишкек шаардык жанагы фабрикалар менен бирге чогуу иш алып барып атышат. Быйыл социалдык келишим долбоорунун экинчи этабы башталды. Бул жылы Жалал Абад облусунда 4207 квота бөлүнгөн. Ушул тапта 1000ден ашык үй бүлөгө 150 000 сом акча каражатынын тастыктамасы берилип, алардын иш баштоосуна түрткү болду. Дөөлөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Майлы Суу шаары. Мына ушун менен бүгүнкү күнгө даярдалган жаңылыктар маалымат программабызды жыйынтыктайбыз. Жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта туруңуздар.